Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Адам баласынын башына канчалык кыйынчылык келбесин ал адам боюнча кылыш керек. Мына ушул ой сиздерге сунуштай турган спектаклдин негизги өзөгүн түзөт. Сынык асман спектаклин сиздерге сунуштап жатып, ушул спектаклди жараткан чыгармачыл топ менен бир аз маек корууну эп көрүп отурабыз. Анда ушул сынык асман спектаклин көрүүчүлөргө тартуулоодо эмне себеп болуп, эмнеден улам, кандай ойлордон улам ушул спектакль жаралып калды? Ушул жөнүндө сиз токтолуп кетсеңиз. Жакшы суроо экен. Бул ушу 1999 жылдан баштап бизде ушул Борбор калабыз Бишкек шаарында ушу мэриянын демилгеси менен атайын мына өзүңөр билесиңер 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү эмеспи? Ошого карата ушул майып адамдардын атайын фестиваль уюштурулган. Мына ошондо фестивалде ошол өздүк көркөм чыгармачылык боюнча, анан прикладной искусство боюнча. Анан мени чакырышып ошого комиссияга төрага кылып алышты. Ошондо барып мен ушулардын жасап аткан ишин көрүп, биринчи баягы болушум. Анан мага абдан бир катуу таасир калтырды. Ошо бир жума иштедик да ошол жерде. Анан кийин ошондо Азиздер коомунун төрагасы Калык Бартабасович ошо жетекчилик кылат экен биздин майыптар коомун. Анан ал киши менен сүйлөшүп отуруп, анан абдан бир катуу таасирлендим да. Бул кишинин өзүнүн мынорке оптимисттик көз карашын, жашоодогу болгон баягы башынан өткөн окуяларын күндөн күнгө бир күн жолукта 2 күн, 3 күн, 4 күн анан баягы маектешип отуруп, абдан мага катуу таасир калды. Мына ошол кишинин жашоодогу, турмуштагы өзүнүн баягы биз айтабыз го позициясы деп, же болбосо жашоого болгон көз карашы, чөйрөсүндө ушу өзү башкарып аткан жылаң майыптарга кандай бир дем күч бергени, ички жан дүйнөсүнүн бир башкачалыгы мага бир өзгөчө сезилди да. Анан кийин ойлонуп отуруп, эмне үчүн ушул киши жөнүндө жазылбайт, ушул кишинин тагдыры жөнүндө бир немелер болбойт деп ар кандай нерселерди ойлоп отуруп, анан ошол учурларда бизде баягы президент менен жолугушуу болуп, ошондо бир чоң жыйында да бул кишинин сүйлөгөнүн угуп калдым. Анан ошондо бул кишинин трибунада туруп сүйлөгөн сөзү бар эле. Урматтуу депутаттар, урматтуу меймандар, мына сиздер эгер үйүңөрдө жарым саатка жарык өчүп калса, силер кандай акыбалда каласыңар? Тынчыңар кетет, а бизге өмүр бою жарык өчүп калган деген бир маселени койгондо ушунчалык бир абдан бир кызык болдум да. Анан ар ойлонуп, бер ойлонуп отуруп, анан бул киши жөнүндө спектакль коюш керек деп. Спектакль коюш үчүн пьеса болуш керек. Анан кийин кайсы драматургка ушу заказ берсем деген ой келип отуруп, анан кийин дегенде мен өзүм жыйынтыкталайын, бир ой топтоюн деп, бул пьеса кандай негизде болуш керек деген ой келет да, суроо келет. Анан ошондо бул мындай кишинин басып өткөн жолу, мындай кишинин жашоого болгон көз карашы, бул абдан бир мындай поэтизировать этиш керек деген бир чечимге келип, анан кийин ушу бизде мына кыргыз элине Кудай буйрса аттын кашкасында белгилүү болуп калды. Алтынай Темирова деген акын кызыбыз бар. Мурда анын үстүнө бул драматургияга дагы багы аралашып жүргөн, пьеса жазып жүргөн, пьесалар коюлуп жүргөн, өзү акын кыз. Анан кийин ушу Алтынайды чакырып, анан Алтынайга оюмду айттым. Алтынай ушундай десем, мен байке барып сүйлөшөйүн, мен көрөйүн деди. Анан кийин Алтынай барып ал киши менен ошо бир нече күн ошо сүйлөшүп, таржымалын ал киши да төкпөй чачпай айтып берип, ичине эчтекесин катпаган адам экен, ушунчалык ачык адам. Алтынай келип эле айтты, байке мен жазам, абдан мага да катуу таасир калтырды деди. Ошентип Алтынай пьесаны жазып бүттү. Толуктап бүткөндөн кийин бул ошо мындан 10 жыл мурун баягы иштин өзүнүн бүтөр жылы бар экен. Анан кийин быйыл ушу баштап, анан кийин мына коюп азыр көрүүчүлөргө тартууладык. Элдин кабылдоосу абдан жакшы. Анан бизде ошо мына Марат Козукеев деген биздин республиканын эмгек сиңирген артисти бар. Мен ушу жигиттен көрдүм да, бул кишинин образын. Көбү бүгүнкү көргөндөр айтып атышат, абдан сырткы келбетүүнү бар тең, абдан окшош экен деп, бар окшоштук жактарын эметип атышат. Мен эми өзгөчө деле маани берип, сырткы окшоштугуна деле караган жокмун. Анткени мындай ролду ойнош үчүн актёрдун нар жагындагы көөдөнүндө өзүнүн бир даярдыгы болуш керек.
сезимталдуу болуш керек, ички жан дүйнөсү мындай байыраак болуш керек. Мен ошо карап отуруп ушу Маратка токтолгом. Өзүңүздөр эми көрүп атасыздар, ийгилик жаман болгон жок, абдан жакшы болду. Анан кийин эми бул пьесанын максаты эмнеси? Бир эле максатыбыз баарыбыздыкы бир эле. Чынында айтканда биз азыр алдуу адамдар, алтысан аман адамдар бири-бирибизге кайдыгер болуп калган заман болуп калды. Мына ушундай учурда бул кишинин басып өткөн жолу ушу Калыкбарк Табашевич деп болгон адамдардын ушу пьесада түздөн түз байланышы бар. Ошо мына азыр башкы каарман ошо Калыкбарк Табашевичтин прототиби да. Ушул кишинин басып өткөн жолу, жашоого болгон көз карачы, оптимисттик көз карашы менен кийинки муунду мына азыркы жашап аткан биздин замандаштарыбызды баягы кайдыгер болуп калган баратканыбызды ошо көзүбүздү ачып ошого бир таалим тарбиялык мааниси чоңго деген түшүнүк менен бердик. Албетте биз менимче максатыбызга жеттик го деп ойлойм. Анткени канча күндөн бери мына премьера болуп атат. Келген көрүүчүлөрдүн баары абдан ушунчалык жакшы кабыл алып, муну заказ менен келип көрүп атышат. Аз биз көрөт элек, ушул спектакльди көрүшүбүз керек деп. Өзү А киши дагы 4 премьерага өзү келип катышты. А кишинин дагы мына ушу элдин алдына чыгып өзү дагы сүйлөп берди. Анан менимче мындай спектакльдер жашоого укуктуу деп ойлойм да. Бир кездерде Островскийдин «Болот кантип курчуду» деген китебин окуп, ошондо каармандын ушунчалык эрк, күчтүү, майтарлуу экенин таң бергенбиз да. Ушул спектакльди көргөндөн кийин ошол адамдын баскан жолу ушунчалык бизге таасир берип, көрүүчүлөр да ушуну байкап атса керек. Анан ушул ойду биз драматургияга тилине салып чыккан үчүн биртип эле толгонулар болсо керек. Ушуга токтолуп өтсөңүз. Туура айтасыз. Мен ошо мектепте окуп жүргөн кезде эле ошо «Болот кантип курчудуну» аябай кызыгып окуп, кайра колума түшпөгөн китеп болчу да. Анан кийин өзүм дагы бул драматургияга өткөндөн кийин ошондой адамдардын тагдырына аябай таң калып жүрдүм да. Ошо пьесалар боюнча, драматургия боюнча мен биринчи жазган акын барпы. Алда ушундай көзү азиз адам, алда ушундай укмуштуудай феномен адам, ушунчалык таң калып анан өмүр баянын изилдеп, ошол боюнча жазылган да пьеса дагы. Мен мурунку пьесаларда деле айтып кеткем, бирок бул пьесада такыр башкача нукта ачылды деп айтсам болот. Себеби дегенде адамдагы физикалык кемчилик ал кемчилик эмес. Эгерде адамдын жан дүйнөсүндөгү сокурлук, адамдын жан дүйнөсүндөгү майыптык, адамдын жан дүйнөсүндөгү жетишпеген терс нерселер бул адамдын тагдырын, бүтүндөй коомду трагедияга алып келет деген ойду, идеяны башкы максат кылдым да. Себеби дегенде бизде ушул кишидей болуп башына кыйынчылык түшкөндө көп эле сопсо 6 саны аман жаштарыбыз, чоң эле кишилерибиз дагы ичип кетип атат, баңги заттарга берилип кетип атат, же дагы башка көчөдө калып атышат дегендей. Бул кишинин бийик руху, эркинин күчтүүлүгү башына түшкөн ушунчалык оор кайгыны бүт көтөргөнгө, өзүн өзү сүрөп, улам төмөндөбөйүн, тескерисинче өйдөлөп отурганга, бийиктеп отурганга жеткирген да. Ушул жагынан биз муну «Болот кантип курчудуга» теңесек болот. Бирок ал жерде каармандын тагдыры такыр башкача аяктайт, а бул жерде биздики оптимисттик духта, ошол бийиктигинен жазбай дагы келечеги бар, дагы көп адамдарга үлгү болот, дагы көп жаштарга, бүгүнкү замандагы биздин бардык адамдарга укмуштуудай жакшы бийик идеал болуп берет деген ойдо жаралды да бул спектакль. Марат, ушул спектакльде башкы партияны аткардың да. Бул кишинин жан дүйнөсүн, өзүнчө бөлөк ички дүйнөсүн алып чыгуу бир топ эле эмгектенүүнү, чыгармачылык изденүүнү талап кылса керек да. Бул кишини өзүң көрүп жүргөнсүңбү мурун турмушта? Көрүп жүргөн белең? Рахмат. Албетте бул ролду сунуштаганда, мындан азыр Замирбек Мансурович айтып кетпеди, мындан бир 10 жыл болуп калды. Ошондо биз барып жолукканбыз. Ушу иштеген жерине барып, отуруп сүйлөшүп,
ошондо көргөм да. Биз бир жарым саат отурдукпу же бир саат отурдукпу, ошол убакта менде кандайдыр бир өзүмдө мындай ички дүйнөмдө кандайдыр бир коркунуч, чочулуу мындай пайда болду да. Мен ушул чыгармачылык кудуретим, мен өзүмдүн ички дүйнөм жетеби ушул образды алып чыкканга депчи. Анан даярдана турган учур менимче бизге аябай эле мындай көпкө созулуп кетти да. Азыр айтып атпайсызбы 10 жыл деп. Балким биз репетицияны кылдык, 2 ай кылдыкпы, анан кийин токтоп калды, эме болду. Бирок баары ар бир актер өзү ичинде ошол 10 жылдын ичинде өзүнчө ойлонуп, өзүнчө бир даярдыкты көрүп жүрө берет да. Анан Кудайым буйруп, мына быйыл сентябрдан баштадык, баарыбыз аябай сүйүндүк. Башталган менен менде кайра баягы эме пайда болду да, коркунуч сезим. Эми ар бир эле чыгарманын үстүндө иштеп атканда ошондо бир коркунуч баары бир болот. Бирок мында өзгөчө болду да, анткени көп эле пьесаларда мында мисалы үчүн ойноп жүрөбүз. Бул жерде мындай ачык карама каршылык жок да. Эмнеси менен кыйын ушул чыгармачы, ушул пьеса. Ушунусу менен кыйын да. Ачык эле кээ-бирки пьесаларда ачык эле мындай урушуп, ачык бири-бири менен жанагындай душман болуп, анан ушундай бир конфликт деп коет да. Оң карман, терс карман депчи. Бул жерде психологиялык адамды изилдөө көп да. Анан азыр эле айтып кетишти, мына ушул адамдын жан дүйнөсүнүн байлыгы да. Анан бул образ, бул пьеса эмнеси менен мага абдан мындай ынанды да. Мен ушул как актер катары мага ушул абдан кызыктуу болду да. Кантип адам болуш керек. Бул анан да көрөсүздөр буюрса, бул чыгармада бир сөз бар да. Ошол менимче эң бул пьесанын идеясы, мен жеке мен өзүм оюмда ошол да. Ушунчалык жашоо болбой калган кезде да жашай билишим керек деген сөз бар да. И ошол баарыбызга мындай бир бакыт бере турган сөздөр да, эң негизги сөздөр. И ошол да мага жардам берди, анткени мага абдан кыйын болду. Эми ачык эле айтканда бул образды чыгарыш, эми аны мен кандай деңгээлде чыгардымбы, чыгара албадымбы, аны көрүүчү өзү таразалайт. Бирок ачыгын айтканда чындыгында эле абдан кыйын болду. Замир байке да абдан кыйналды. Рахмат. Ушуна чыдап эметип, анткени менимче ойлойм да, ушундай бүт чыгармачылык топ ушуну иштеп атканда кандайдыр бир солидарность болду да. Баарыбыз изденүүдө жүрдүк да. Кээде билебиз, бул чыгарманы момундай кылабыз дегенде андай жакшы болбой калышы мүмкүн да. Биз бул жерде кадимкидей эле баштап атканда аягы эмне менен бүтөт, биз дагы биз үчүн аяк эме болчу, табышмак болуп турчу да. Анан буюрса жаман болгон жок деп ойлойм. Муну зрительдердин кабыл алуусунан, кол чабууларынан, андан кийинки өздөрүнүн менен биз менен пикир алышууларынан байкаса болот да. Бирок канчалык кыйын болсо, бизге ошончолук өзүбүздү бактылуу деп эсептейбиз да. Анткени ушул бир дагы бир планканы алгандай болуп, башка өзүбүз дагы, мен өзүмдүн жан дүйнөмдө дагы бир жаңы нерселер ачылгандай сезилет да. Ошол. Чоң рахмат. Бул спектакльде ошол башкы геройдун биринчи аялынын ролун аткардыңар. Багы жан дүйнөсү бийик, ушунчалык улуу адамдын кадырына жете албай калган аялдын образы экен. Ушу кандай изденүүлөр менен иштедиңер? Муну чында спектакль көрүп атып ишенчиликтүү болду. Анан бирок ошол убакта эле өзүңөрдүн мындай бир оюңарды айтып өтсөңөр. Бул спектакльде мага
бул ролду алып бул образды жаратыш аябай эле кыйын болду. Анткени мен ушул убакка чейин 10 каармандагы адамдарды көп ойноп турмун. Эсептеп мынтип ойлонуп көрсөм, анан Замир байке жакшы адамды ойноп атасың, жакшыны ойноп атасың деп аябай урушуп отуруп, ийиленип, анан ушундай образ жаралды да. Бул адамдын мүнөзү, образында мен мындай нерсени көрдүм. Бизде Кыргызда ушак айың деген аябай жакшы айтылат да, адамды бузуу деген аябай тез болот. Ошол эркиндей эле ошол кызды жакшынакай сүйүүсүнөн баш тарттырып, ушак айың менен эле өзүнүн ата энеси дагы кошумчалап эле тез эле жаман жолго салып коюшту да. Ошол нерсеге бул аял дагы тез баш ийип, бул адамдын баркына жетпей, ушул адамды алаканына салып көтөрүп, ушунун көзүнө көз, бутуна бут боло албай, ушак айыңга жеңил жашоого бурулуп алып, башын буруп, мен сени менен жашай албайм деп басып кетип калды да. Мен ойлойм, бул аялдын оюнда, значит, анчалык терең сүйүү болбосо керек. Эгер ошончалык терең сүйүү болгондо, баардык кыйынчылыкка моюн сунуп жашамак. Мүмкүн болгондур, мындай бир убактылуу сүйүү болгондур, андан кийин муну менен жашап көргөндөн кийин көрдү да, муну өтө эле кыйын экен муну менен жашаш деп. Анан сырткы күчтөр дагы таасир этти, сен кантип ушул менен жашай бересиң деген. Ушул образды жаратыш кыйын эле болду. Жаман кишини, кыйын, жаман терс образды жаратыш кыйын экен. Менимче, менин оюмча кыйын экен. Мен оң образдарды жаратып жүрүп, мен да Замир байкеге айттым, терс образды ойногон жаман экен, элдер дагы жаман көрөт экен. Ушундай кыйынчылыктар болду. Эми бул элдин көз карашында эл кандай бааласа, биз ошого макул болушубуз керек да. Анткени мен терс образды алып чыгып атсам, значит, эл мени так ошондой баалап, ошондой кабыл алып атышат. Азыр көрөсүздөр, эми кыйналдык, кысталдык, сөздөрүн кыскардык, кайра коштук. Жаман адам жаман сөздөрдү айттырды мага, сен сокурсуң, сен мондайсың деп. Бул кишини чын эле бул калкаба менен сүйлөшүп, антип миткендейин ойлонуп калдык да, кантип ушул киши ушундай жаман сөздөрдү айтты экен ошол убакта ошол аялы депчи. Мүмкүн өкүнүп деле аткандыр ошол аял, азыр деле бар экен. Курсташтар да айтты, эмнегедир окшош экенсиң ошол аял. Мисалы үчүн биз ал аялды көргөн эмеспиз. Окшош экенсиң, аябай окшош экенсиң дешти да. Ал аялды көргөн эмес, окшош ойын деп деле ача билгендиктен сырткы келбейт дагы окшош болсо керек деп ойлойм. Азыр мен бир кошумчалап коем ушуга. Ушул образ жөнүндө мына өзүңөр көрдүңөр, мына оркеп өзү негизи пьесанын негизинде биздин максатыбыз мындай болчу, ушул Түн сулуунун бул Түн сулуу деп атаганы, бул башкы каармандын айтканы баягы ажырашкандан кийин, баягы менин тун сүйүүм түн сүйүүгө айланды деген мындай аты бар. Анан кийин бул жерде эң негизги жана айтып атпайсызбы, терс каарман, оң каарман деп. Мына бул жерде мындай да, адам баласы периште болуп төрөлөт. Жаман болуп, акмак болуп эч ким төрөлбөйт. Бирок ушул аялдын образында, бу дагы сүйүп, күйүп кадимкидей баш кошкон. Анан биздин максатыбыз ошол адамды бүгүнкү мына коомдо эмне үчүн тарбиялык мааниси чоңураак болуш керек. Адамдарга бир ой калтырыш керек да. Биз адамдар өзүбүз бузабыз. Ошол коом бузуп атат, ошол салт бузуп атат, ошол көрө албастык бузуп атат. Жиреп атып, мына же болбосо экөөнүн ортосунда башында мына пьесанын өзүндө таптатынакай мына экөө билип туруп, көзү көрбөсүн билип, ошонун баарына моюн сунуп, мен тагдырыма баш ийем деп турмушка чыккан. Анан бир заматта ошол чөйрө жанагы салт деп баары тең ошол жеткизген да буга. Буну таптакыр карама каршы баягы терс образ деп айтууга да болбойт. Бул кишинин дагы өзүнүн мына чекесинен тагдыры ошондой болуп калды. Балким биз билбейбиз, ал кишини көргөн жокпуз. Андан кийинки тагдыры кандай болду. Бирок бунун ошо мына көрүүчүгө ошол бир ойлонто турган, бир таасир бере турган. Адам муну баягы таптакыр баягы терс каарман деп дагы айтууга болбойт. Өзү негизи дегеле бул пьесанын ичинде таза терс каарман жок. Биз терс эмне, сырткы көрүнүштөр. Негизи драмадагы башкы конфликт, биз жана терс каармандар жок деп атпайсызбы? Башкы конфликт бул баланын башына түшкөн оор түн да, жанагы оору запкы, ал өзү менен өзү күрөшүп, ошону менен кыйналып, ошо менен азап тартып атат да.
себеби ал башында көзү көрүп эле жакшынакай жүрүп эле анан капысынан орун айынан ошондой болуп калып атат да. Ага кошумча анан кийин экинчи түйшүгү ошол үйлөнгөндөн кийинки көр турмуш менен болгон камфилдиги да. Анан ошондон өсүп турмуш менен күрөшүп отуруп анан кийин жанагындай чоң даражага жетип атат да. Анан бул пьеса психологиялык деп ошон үчүн аталган пьеса да, психологиялык жактан абдан мүмкүн чын эле жетик иштелген үчүн биздин көрөрмандар каармандын прототиптин уруктагандардын баары ар бир актёрдон ошол турмуштагы адамдардын өздөрүнүн образдарын көрүп атышат да, чын эле окшош экен деп. Мисалы Маратты башкы каармандын прототипин өзүнө тим эле куюп койгондой окшош деп атышат. Кимди Айсалкынды дагы ошо тиги аялынын эле өзү экен деп атышат. Энеси Альбина аткарган ролду андан бетер энесине окшош экен деп атат. Болбосо Альбина жапжаш кыз. Анан кийин ошо бул дагы ошо пьесанын бир ийгилиги, режиссер Замир Сооронбаевдин койгон спектаклдеги эң чоң жетишкен жагы ушул деп эсептейм. Чоң рахмат. Анда эмесе биздин көрүүчүлөргө да кызыктуу болуп баратса керек. Көңүлүбүздү анда спектакльге буралы. Ушарындай қаптап келіп, қапчығайда шамалдай ұмылдатпа. Өсігімді артты. Жашындан өтті қарытып, жолдаш болғандай көрді.
Есін көре алмайм. Үнін ұғып, өзім танымайм. Намыс үшін кім екенімді сұралайм. Сөйлешерім. Ушул кезде өмір бойы ұнытпайм. Қызыл жемпір, жашыл жалбырак, көк асман. Көрдің бүтін, көрдің бі? Мен аны көрем. Meni жақшылап дарыламызчы. Мен сізге болғаның болғанын айтып жатам. А сіз жақсы дарыламыз. Жақсы дарылаған жоқсыз. Айықпайын, шықпайын. Buğdanın uzundur bele bir toruncuğunda Cennet kıldım oyunda sana kursun tay doğru Gelecek tat kayranmam Nasıl altını sattırsın Başın жерге салғаны, башқача чуркап алғаны, Емге ішке келгенде қарасын
torunum elikti sayılar ürgü tarta bергende жалгыз жайылар талады келгенде таманы жерге тарсылдап қара бұлт уздықтың көңіл қаққылап арандай аузын ашқанда қанар аласа көрік омырауы шашырап таң жібектей құйрығы шатқа аяққа шапқылап көкірін көкке ырғытып көліктей болған тұяғын сол көрінген жерге ықтарып Мен үйреткен бір арғымақ есімде. Көріп жаны төгіліп, көріп түнде. Бабақай, бұлыттай, асман тұлпарларындай, көзі жайнап мойны қудай, қайыптан бүткен жануар, ұшыншалық қаршылық қылдығандай. Жылтатты күшті сеңіз, қош қылғаны, айбат ешбір теңсіз, чапчығаны, түйіліп тек тұрғаны, асманда барып, қайры оңығаны, амалданып, көркінен, ашып түшкен ақылы, алдағыдай адамданып, ендіше таңғаламын естен алып. Жылқыдай түнге қарап, шап мінген мойныма чалма салып. Жалғыз аққан бұлағымды не күнге түш қылдың? Қылдай қыралы жоқ болмындар деп не қинайсың? Балалығым ол шеркін тентіген, беймал тоғыйы қырымды, асқалар моңшоқ мені ерчіген.
жылчу ошотун шап менен өрүндү. Алаз болса атасының ал, екеуістігін тең ал, жетіліп келетіна тез құрайма тегін. Басқаларын кирчи түшкө байкабай. Шуулдатып жүрөгүмдү көбүрөт. Канча жолу болсом да кыйнабай, учуп кетип ойгон чумум дирилди. Ырым-жырымдын баарын жасадым, кыргыз чабадым, үй бакшы калтырбадым айланай. Doktorlarım da düşürtmedi. Geçen ağlamaydı. Harç ömrüdün çarçabay. Ayta verip göktü görgönün eken. Ayıktırçı orularda bir dalay. Tuğlan жердин toprağı. Bereken. Git. 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 Anadolu üstümene git! Karacaiz'in üstümene git! 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 Hasiyetin arcı ömrün çarçabay. Ayta verip göktü görgönün eken. Ayıktır çoğrulardı bir dalay. Tuğlan жердин toprağı. Bereken. Başka düşkün karar tünden çayladım. Kıynalan özüm taşlayayım. Kurulan balam. İçim giderse gel. Cenahına berekette çeyip gitmese gel. Anda kadar diyem. Anda kadar. Niye cenahına? Biz menen sokurların mektebine bara versin bunu. Men görem uktun mu? Men görem uktun mu? Geç. Men jönel ayta aldım. Görüyorsun. 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 Dayanmalıyız. Can şerigim tüm olsun. Günüm emne. Günüm emne. Tüvölük'e görüşüm gerek nege. Tüvölük'e görüşüm gerek nege. Dün sındı. Casusu da camırdın dıvırdınday. Gığımın gire. Uykusuz vayımda uykumu açıp oturan mermek kılıp bulamayacağız. Öttü 3 gün. 3 gün buna çak çıkayday. Bir öldüm.
Bilgендей чагыр. Biz sokurlarмен иштеше албайбыз. Консерваторияда көз бар музыканттарды араң окуп жүрөбүз. Demek bizdeylerge bu yer değişik cevap verken. Биздин өнөр окуу жайында мындай тажрыйба жок эле. Макул. Угумубузду текшерип көрөбүз. Adam bolboy kalgan eken. Biz adam bolboy kalgan ekenmiz. Юрфака дейсизби? Жок, болбойт. Кийин кантип иштейт ана? Hiçbir okul almasa. İştemese. Kantıp yaşa. Kantıp yaşa. Тарых факультетине бар. Кайра өзгөрүү болду. Тарых факультетине бар, өзгөрүү болду. Ооба, тарых факультетинде өзгөрүү болду. Bunlar da doktorlarda olup gömül ulap düşmesin. Adadın şuncalıkta can ettim. Eftün sen bolboğunda. Sen de dilsiz çoğun bolboğunda. Gözümüne giydi karmaya kaldı. Жаман болгон турбайбы? Мен агай жиберди, билип келди. Рахмат. Gel. Ötmeysin mi? Өзүң эле жашайсыңбы? Özüm öyle. Анда буларды ким жыйнады? Бөлмөң таптаза, тыккан. Özüm. Кийимдериңдичи? Аларды да өзüm. Бирок кээде кошуна кыздар жардам берип калышат. Сен жагыңа бирөө керек. Сен жалгыз жашай албайсың. Жок. Антип айтпа. Мага эч кимдин кереги жок. Ал эмне деген? Кудай менин башыма ушул жалгыздыкты жазып койсо керек. Андай эмес. Эч андай эмес. Мен сени абдан жакшы көрөм. Жок. Андай дебе. Мен ömür boyu бойдо отон деп өзүмө убада бердим. Сөзүмө турайын. Кандай таң каларлык жазсың. Сен жалгыз жашай албайсың. Айрыкча азыркыдай. Ооруп калсаң. Мен башкача адам. Оорчулугу жок анын. Мына бардыгын эле өзүң жасайсың. Зыянын жок эч кимге. Жүрбөйбү көздү зөкүрөр. Көпкөндөн эмне кыларбы? Рахмат. Рахмат көңүл көтөрүп койгон. Бирок сен түшүнбөй калдың окшойт. Мына китепти окуп чыксаң, анда мендей адам жөнүндө жазылган. Мендей адам менен жашоо кандай экенин ошондо түшүнөсүң. Эмне? Сынаганыңбы? Жок.
Seni bilsin деп жатам. Кийин өзүңө тең адамга жолугасың. Анан ага турмушка чыгасың. Анан экөөңөр эч нерседен өксүү болбой бактылуу болуп жашайсың. Сол киши деген сол киши. Сен көчөдө жүргөнгө ойганда не истейсиң? Керек болсо көздөйсүң. Келектейимди. Коркуп келем. Бирок көрөсүң го? Мен эч айныбай. Эч айныбай. Көрөсүң го? Айныбай. Мен эч айныбай. Көрөсүң го? Çok izlep baratıp sen şaşı, götürdün kaygı köprüsün, caynadın, beşeneğinde açıp, çok dedin sürüyorsun. Yolunda jas turbayıp baratıp, baktının kupkuru söylötün, bütündü çok gündür kaldaçı, çok dedin makamat misin özün. Bak bu adam kim bulgundu? Özünde baktısız bir özüm, okşaman darçığa ömürdü. Çok depmin. Sürekli bir özüm. Çok izlep aratıp men şaşıp, götürüp kaygı köpürüsün, caynağın, beşeneğimde açın. Caynağın, beşeneğimde açın. Ben geldim. Bir aya çaynagan çok. Ayılmadım. Okudun mu değil? Okudum. Dünümden okup çıktım. Beyvak geldi suyuyor şimdi. Bilmeyimin bakıttı bulca bir güne. Hap geldi belgisiz güçelik tutkan. Men emes. Bu mendeki başka biri. Dalaşka düşürdü. Akıl. Sezim cemil. Жүрөгү менен кодебанып кечил. Агырып жүргөн жандак сүйүүгө адашсам, улуу темир өзүң кечир. Anama sıçan namuslun tavasınday. Göğünü oyu göğünüge tolup duran. Ömürde bizden bakıt koluçunday. Koluçunday jakında jiksiz ıra. Koşturakta kondurgan karegini göçüp durat göңүлүм эч тынбай. Босогодон ар жакка башка дүйнө. Босогодон бер жакка кандай тата. Beyvak geldi suyuyor eşiğime. Bilmeyimin bakıttı bulca bir güne. Sunamın sen suragan yüreğimdi. Umsunup jetpey жүрgön bir dabırı. Akçı oğlumun başkan çıkıyorsun ayranayım. Balama can şerik akçı ol koyu bol.
Boyun dar bolsa nimeremen aylanayın. Gelinimen aylanayın. Balaman aylanayın. Kulluğumuz var buralar, kulluğumuz var. Alda okuya, en bu menen kança şeytay. Ömür boyunca jetilep çürötөбү ya. Şunu aytsak ay, özü çıraqтай болгон деп алып экен, Куда болсо Кудайдын кылганы да. Кырмыздан садап алалан, зоңрак тиймек берет. Пендеден калкай! Aylanayın Kuday! Aylanayın Kuday! Pendedeyim ya Kuday! Aylanayın! Çıraqтай Kudaydan babanın aşkına Kuday'ım! Yok! Yok! Alamış çeldi! Yok! Aylanayın! Kendiniz vergin aylanayın! Aylanayın kudalar! Kendiniz vergin aylanayın kudalar! Bile üstü vergin aylanayın kudalar! Bile üstü vergin aylanayın! Bala üstü topsatma oğul aylanayın kudalar! Bizde dile Kuday'da bir bütümüz var! Aylanayın kudalar! Bile üstü vergin aylanayın! Ne degen çuğ oldu. Bulardın kızı Jelmoğuz'a deyip жатқансың. Men boş ol Jelmoğuz. Бұл эмне деген чуу болду? Өлүк көмчүдө эмне деген той болду? Мындай той. Кылайым эч кимде болбосун. Эч кимде болбосун. Karan kalgan tüm. Çıraqтай balamda çın meynet bolup çırmadın he. Жетіде. Бар болғаны 37 делем bu apa. Bularını görüp bilip durup deygen tura dep sүйünbödüm bir aklına geteyindir. Men de бар. Men de barıp kettim de küçüle жылдай. Men akmak. Men biraz kayratlı olғанымда. Men biraz көтөрүмдүү болгонумда сен де мынчалык менин кайгымды тартып, күнү түнү көзүңдүн жашын төкпөйт элең го апа. Ömür boyu şunu cetelep жүрмөк беле deşmedi. Ömür boyu şunu cetelep жүрмөk беле deşmedi mi? Sen men үчүн тарткан кайгыңа кудалардын жоругу акыркы тамчы болду окшойт. Bарын görüp bilip durup deygen tura dep sүйünbödüm беле. Эми экөөнү жашатпайт го. Эми экөөнү жашатпайт го. Ал бештеге. Кирпигимен айланган уяма. Аял эмес. Ачал алып келем деп. Түгөмүз кайга алып келем деп ойлодум бекен апа. Неберемди көрсөм арманым жок эле. Не деген күнгө салдым Кудай. Жаман жереле болду. Men seni kuvantam. Gelindүү. Deverili uğlam da oylagam apa. Baktılı uğlam da oylagam apa. O jaratkan. Balamdın başını saktay gör. Ökönün karmaşkan kollarını yüze görme. Balamdın başını saktay gör. Balamdın başını saktay gör. Geçir beni apa. Geçir beni. Meni sokurluğumdu. Menin canında çok taqdırımdı. Barın geçir apa. Çok degende tigi dünyada beşke çık. Kuğraba. Çok degende aşol jaktın jırgalın gör. Özüme hört gitti. Güyütüm içime düştü.
Balapanım. Hamam. Sen uzak yaşa. Hamam. Hamam. Sağım ne oldu Nursulu? Men seni taptakır tanып жатам. Мен интеллигент невлесінде тұрылғам. Интеллигент невлесінде тәрбиеленғам. Біздің үйде бары башқача. Тәйжелерім ажырашып эле албайсыңбы дешти. Мен ажырашсам эле. Бұл эмне деген? Мен сени таптакыр түшүнбөй турам. Анда эмнеге тийдиң? Sen soqur болғанда. Бақытсызмын. Мен сені айғат деп ойлағам. Мен сені айғат деп. Men seni çınığa ruh sesi taza mahavat деп жүрүп алданып тұрмын. Aldanıpmı? Men aldandım. Men seni ayıgat деп aldandım. Kargadan balasını yapmağım değil. Menin atelim men üçün kuyup atışat. Mağa kan görüp atışat. Ömür boyu uşun saklı beni yaşarsın mı deşti. Ömür boyu uşunu cetelep dürüp oturasın mı deşti. Ömür boyu men seni bilen yaşay almayım. Men de enciligin düğmesinde tuğulgam. Enciligin düğmesinde tarbiyalanğam. Ömür boyu men seni kalptin cetelepçi. Bilgenim kılıcı. Ansızda bağırdan taca büttüm. Gözdükümde yaşıyor. Yaşamaz.
намазшам намыстың таласындай. Күні бойы көңілге толып тұрады. Өмірді біздің бақыт қол ұшындай жақында, шексіз ырак. Geçir beni baba. Nursulu gözlü mahavatımız, turmuşumuz tırmağına da tengelmeye kal baba. Armağından aylanayın da bakayım. Senin dileğinin doğrundadır. Baktım ol taşan bile baba. Hayal жақшы, ер жақшы деген балам. Hazır sen bir qanatın ақсап тұрады. Uça albaysın. El алдында жалын сынып, bedelin düşpösün baba. Bedelin düşpösün. Bedelin düşpösün balam. Bedelin düşpösün. Жашоо болбой калган кезде да ушунчалык башыма караң күн түшүп турган кезде да жашай билишим керек. Жашай билишим керек. Tağdırdı. Ең чөлдөй жалғыз сырду. Ташталған табышталып жазмыш үшін. Чоқчутат жат сезімдер жаңырығы. Жаңада сырдулығы келчү кешті. Çocukça jat sezimleri canlı. Canada sırduğum gelçü geçti. Adашқан. Ала кетчүчү үчүн көчтү. Күтүүдө карегинде калып муңзар. Жап жалгыз издеп келип табарымбы. Алыстан, эң алыстан берет кабар. Жап жалгыз издеп келип табарымбы. Алыстан, ең алыстан берет кабар. Кимдендир? Учкан желби усап айткан. Сербелген куш канаты жебир каткан. Жасылбай ушталып алган тагдыр, карандыр, көз учунда калкып аткан. Жасылбай ушталып калган тагдыр, карандыр, көз учунда калкып аткан. Түшкөн алалакандан капыскана,
Çiğilgen cerbetinde, yolda ana. Hem anda bardığınday tüyüşük bardır. Hem anda bardığınday gülkü cana. İmanda bardığınday tüyüşük vardır. İmanda bardığınday gülkü cana. Жол тар болып жатады. Жолдың барын ел алып тұрсыз, сұлу жігіт. Unutpaptırsız. Жақшысын одан өттіңіз, сұлу жігіт. Sen öte meyrimdi. Öte tamaşa köy olacaksın. Men kuvançtамын sen için. Qanday ana? Qaydan adaşıp? Семинарға келген? Сен дағы? Men 2 жылдан бері ушул жақта иштейм. Борбордон которулуп келген бұл жаққа. Алысқа кетіпсің. Үй білен қандай? Чоғуы? Балданчы? Құдай менің башыма ушул жалғыздықты жазып қойса керек. Кечір. Қан емесмін. Білгенде жоқ. Дана. Алло. Тыныштылық па? Жөн эле. Хал акыбалыңды сурайын деп элем. Жүрөгүм түшүп кетпедиби? Кечээ экөөбүз жолуккан соң кеч жаткам. Дана. Эмне? Мен эртең командировкага барам. Силер жака барам, Дана. Эч жака кетпе, Дана. Макул. Уктуңбу? Макул. Эч жака кетпе, Дана. Макул. Эч жака кетпе. Макул.
өзгөргөн турсун. Чын эле. Чын? Senin tamamsalap aytқан комплименттериңди чын көрүп ишенип калып жүрбөйүн я. Чын. Көкөбүз алгач. Азиздердин мектебинде бир партада отуруп таанышканбыз. Эсиңдеби? О. Сен анда коомайланып жатыркаганың билинип турчу. Сен ошондо эле аябай мээримдүү жарылып бир кыз элең. Мен болсо ичимдегини сыртка чыгарбай эч кимге билгизчү эмесмин. Senin ağlığın öte оор болчу. Мен аны сезчүмүн. Айла жок баарына көрөт эмес. Да. Сен ошондо эле мага аябай жымылмабай болчусуң. Эмнеге? Esimde жок. Dana. Turmuşqa чыгасың. Жакшы адам болсо чыгам. Dana. Жакшылап ойло. Турмуш оюнчук эмес. Эгерде сен аны чындап жакшы көрбөсөң, өзүңдөн кенеде эле шек санасаң, азырдан баш тарт. Мен сага бир тууган аган катары айтып жатам. Бул эң жакшы адам. Бул азиз адам. Bilem. Bu işini tanıma. Kapa kılma. Geç bu millette жақшылап. Abdan oylandım. Bu benim ömür boyu gütkön en asıl adamım. Gözüm жетti. Ben bu kişi менен gana baktılуу bolom. Tengri көздү жолугуштуруп баш коштурду. Men ага миң миртебе ыраазымын.
Ушул күндү көрсөң эмне? Дана сага сөзсүз жакмак. Асылзат келиниңдин апа келеген үнүн угуп, сыйын көрүп, эң бактылуу эне болуп төрдө отурат элең го. Дана экөөбүз сени алпештеп багат элек. Эгер бир аз шашпаганыңда, эгер ушул күнүм болгондо аттең биригем дүйнө. Дана, мен бул жактамын. Бир аз ооруп калгансың. Тез жардам чакыртып берчи. Эмне болду? Жана эртең менен эле сопсуң эмеспи? Же жашып койдуң? Тынччылыкпы дейм? Тез жардам. Азыр чыдай тур. Мындай болчу маселе. Азыр. Алло. Дары дейсиңерби? Кандай дары? Tamam darını. Gelgenine 2 gün boldu. Tezireyip jasaş керек demediңер беле? Аппарат. Tamam аппаратты. Tamam аппаратты. Аман сол чыгарып берсеңер эле болду. Аман сол чыгарып берсеңер эле болду. Егер айықсам, айығып өле берчи. Айығып өле берчи. Ушул операциядан аман-эсен чыгып берчи. Ушул операциядан аман-эсен чыгып берчи. Ушул операциядан аман-эсен чыгып берчи. Çölde çalgısırdı. Taştalgan, tamıştalım yazmış düşün. Çocudan can sezimleri canını. Canada sırtı oğlu, gerçekleşti. Anaşkan, ana geçir çocuğun göçtü. Götüğüne kareginde kalıp bulsa. Cap cap
Hasret kavar. Kimdir? Uçkan cehennemi uzamaytkan. Sermeligen kuş kanatı cebir katkan. Yazılmay, uçtan uğalgan takdır. Karandır göz ucunda kalkıp batkan. Düşkana, alakamdan kapıskana. Çiğilgen cerbetinde, yolda, ana, emanda. Bardığınday, düşüp bardır. Emanda, bardığınday, gülgücene. Ben seni görgüm gelet, Sınık Asman. Ana gel. Sen Ali gök göksün, Sınık Asman. Ben seni görgüm gelet. Ana gel. Halani gök gök. Gök gök, Sınık Asman. Ben seni görgüm gelet, Sınık Asman. Çıkarmanı yaratkan dramaturg Altınay Temirovan'ı bu jaga çıkırıp koysam, buna bilesizler, bizden hurmatlı sıylagan adamımız, camı jurtka belgili adam, qoomduk işmer, Kalık Marktavası işte bu jaga çakırıp koyalım. Komandaşlar, бұл dünyaga adam gelgende özünün ömür yolunda жараткандын маңдайына жазганын көрөт экен. Адам өзүнүн тагдырында кезиккен татаал тепкичтерди аттаганда адамдын акыл эси да чыдайт экен. Эрки дагы майтарылбай чыдайт экен. Бирок ден соолук көтөрө албай кеткен кез болот экен. Мен 11 мартта Астанага 12 саат наркоздо жатып калдым.
Анан 12 мартта таңга жуук, кийин очсом таңга жуук экен. Акырында эс келип баштаганда ойлонуп атам. Операция мага жасаштыбы? Же жасаша элекпи? Жасашса мен тирүү каларбы экен? Эгерде жасай элек болсо анда азыр жасаса кандай болот операциянын жыйынтыгы? Реанимациядан аман чыгамбы? Элиме үй бүлөмө аман эсен барамбы? Деп ой кетип атканда эки жагымда бир шурулдатып эле бирдеме кылып жүрүшкөн. Анан оң жактагы врач аял сурады. Эгерде ушул бойдон өөрчүп отурса, бул адамды эртең палатага которобузбу деди. Сол жагымдагы врач ооба которобуз деди. Ошондо мен тирүүмүн. Мен жашайт экенмин деп, эгерде күчүм болсо Астанага, Астанадан турушу Кыргызстанга, ал тургай жер планетасына анда жашаган 6 миллиард адамдын кулагына жеткендей кылып кыйкырар элем, бирок кирпик кыймылдатканга шай жок болду. Жашоого бүлбүлдөп кайра умтулуп баштадым. Кийин врачтардан уксам, менин жүрөктү операция кылгандан кийин бир жолу кой беришсе, дагы бирденке болуп калды. Кайра жүрөктү токтотуп туруп, дагы 11 мүнөт жасап туруп, кайра кой бергенде иштеп кетип, анан силерге келдим мен. Азыр мына Динар Жунусовна өмүрлүк жарым, Марат мамасы Таня каза болгондо 13 жашта колумда кылган, мына менден бийик, жогорку билимдүү, азыр иштеп атат. Анан кичинекей кызым, анакей. Бул кызым энеси 42 жашында эне болуп туруп бир төрөп берген. Азыр Улуттук университетте, Улуттук гимназияда 1 класска кирди, классында санитарка болуп жүрөт. Улуу кызыбыз кардиологияда иштейт, врач, бу жерде күйөөсү менен 2 баласы менен турат. Андан кийинки кызыбыз күйөөсү менен Түмөндө иштейт, жашайт. Андан кийинки кызым Алматыда Азия өнүгүү банкында иштейт. Анан калганыбыз ушул жерде турабыз. Мен 1000 мертебе жаратканга ыраазымын. Мен 1000 мертебе Астанадагы врачтарга, бул жердеги туугандарыма, тең туштарыма, кызматкерлериме, өзүмдүн элиме, коомумдун мүчөлөрүнө 1000 дилден ыраазымын. Себеби ушул элимдин батасы менен аман калып, азыр иштеп, маңдайыңарда турамын го деп ойлойм. Рахмат анда барыңыздарга. Мен бул жалгыз эле менин тагдырым эмес. Кыргызда 124 000 майып адам бар бүгүн Кыргызстанда. Ошонун кээ бирөөсү да болбосо, кээ бирөөсү ушул мага окшогон тагдыр болгондур. Балким бирөөлөргө үлгү көрсөтүп аткандар. Негизи мен кааларым, меникиндей тагдыр эч кимде болбосун. Рахмат.